Мондай алакандагы кишинин баласы бар экен да. Тряпкалар бар, влажный салфетка, туалетный бумага, женский прокладкалар, мужской презервативтер бар. Богу түшкөндө анан ичине чөп жыттайсың, ошо менен иштейсиң. Эмне алып келдим дегенде колумду жыттап көрчү, ароматы кандай экен да. Эмнесине уяласың? Эмгектенип иштеп, эмгеги акылсыз. Бияқта иштегениме 20 жыл болду. 20 жылдан бери ушинтип канализацияда иштеп жүрөм монтип. Мен сайыс карагандан кийин жумуш иштеп жүрөм, анан келип калып кирип калдым ушуна. Биринчи иним кирди, андан кийин мен да жүрдүм, жумуш жок болуп калды, айдашал кирип алдым. Анан билинбей эле 20 жыл өтүп кетти, ушинтип иштеп жүрүп. Ошосунун баары эле эртеден кечке жүргөндөн экинчи үйүбүз ушу кудукта, канализация. Эртеден кечке ушул жактабыз. Кечинде үйгө уктаганда барбасак, букатына дей салабыз, болду. Атак авария болуп калсак, бүткөнчө иштейбиз. Түнү менен да бир жолу бизде история болду, эми баягы бир коллекторду тазалап атып, засорго барып. Андан эми баягы элдер айтып калды, туалеттин бумага влажный салфетка көп деп. Анан бизде виллада окуп мусор чыгарган. Ошо менен чыгарып атсак, бирдеме илинди ичагырындай алып чыгарып эмесек, мондай алакандагы кишинин баласы бар экен да. Чыгарын аборт кылганбы, эмне болгон? Алып чыгардык, таштадык, засор түшүрдүк, баарын тазалап анан кете бердик. Билбейм, анан ошо жанындагы эме заявительдер милиция чакырып калышкан. Биздин данныйларды алып калган. Как свидетель болуп, каяктан чыкты дегенде болду ошо. Өмүрүмдө көргөнүм ошо болду. Анан калганы канализацияда иштеп эле жүрөм, мондай тамырларга кыям. Элдерден кээ бирөө рахмат дейт, кээ бирөө жалып кылып коет, монтип гүлдөрүн тигип салат, анан келип монтип инструменттер чыкпаса жалып кылат бизге. Талкалап кетти деп. Ошондой болуш керек. 7 ай, 5 ай иштесем мондай болгон, колдой болгон. Бүт бар, ич агарны бар, көз баш бар, көрүнүп турат. Бияна киндигине түйүлүп бүт эмес турат. Мурун укчумун, бирок эми өз көргөн эмесмин да, анан кийин өзүм көрдүм. Где-то бир 2 жыл болуп калды ошко, калп айтпасам ушундай примерно. Биздики монт канализация монт тамыр чыгарабыз. Элдер жалып кылат. Мусорго алып кеткиле деп. Биз кыйып бүтүп ташымайынча убакыт өтпөйт, бирөө кирип кетиши мүмкүн. Мондай бактарактар өскөндө тамыр өсүп кетет. Анан элдер бүт бар эле эметет. Анан бүт эле мусорларын ыргытышат. Тряпкалар бар, влажный салфетка, туалетный бумага, алар баары эзилбейт экен. Женский прокладкалар. Ошондой мужской презервативтер бар. Бүт эле мусордун баары ушул жакта азыр. Шприцтерден өйдө чыгат, алып чыгабыз. Түшөбүз монтип. Эртеден кечке план берилет. Мондай район, эски райондор болсо, бир жылда 2 жолу кылабыз планды. Ошо тазалап эртеден кечке ушинтип жүрөбүз. 8-тен 5ке чейин. Машина менен келебиз, толкпаса засорун түшүрөбүз. Азыр көп болуп кетти, район чоңойду, жумуш көбөйдү. Канализацияда эми көп эле кыйынчылыгы мондай тамыр көп өсүп кетет. Анан ичине кээ бирде крышкалар жок болуп калганда покрышка чыктай берет, мусор көп чыктай берет. Ошону ручной устранить этебиз, казабыз. Анан элдер чыштаганда көп нерсе болуп калат. Эми зыян деле бар, эми бул канализация түшкөндөн, богу түшкөндөн анан ичине чөп жыттайсың, ошо менен иштейсиң. Ооз мурдуңа кирет, чачырайт. Башыңа суу агызып атпайбы? Бокс идик тазаласак деле, жуунуп тазалап үйгө барабыз. Эми кичине колдор жыттанып барат, бул мейлейлер жыртылат. Качествосы слабый. Үйгө барганда келинчегибиз тамашалап каласың. Эмне алып келдим дегенде колумду жыттап көрчү, ароматы кандай экен да. Болду. Акырын ар жагым машина турат. Эмне ошондо бир жол кечинде алып барып өткөздүк. Бир сөйкөн. Бир киши менен бир аял туруптур. Онда карасак карарып калыптыр да. Тиги аял алтын эмес го десе, тиги киши берсек жыттанат деп жыттап таштап тиштеп атпай. Биз бияктан таң эле алып чыкканбыз. Канализация тапкансыз, ал бок эмеспи, таза эмес десек. Эштегебиз алтын деген эчтеке болбойт деп оосуна салып атат. Биз күлгөн менен кеттик. Өткөздүк да берген тыйынын алдык. Ошентип кызык болчу, мурун кичине жашоо жеңил болчу. Азыр эчтеке алтын да чыкпай калды. Эчтеке жок. Эми бир жоготкон энеси таза алтынды кымбаттап кетпеди. Айлыкка кичине компенсация болчу да. Үй бүлөнүн келинчегим бар. Өзүм кеч үйлөндүм. Иштеп жүрөп 35ке чыкканда үйлөндүм. Жакын арада эле да. 3 балалуу болдум. Келинчегим үйдө балдарына карап окутуп. 6 класс улум. Ортончусы кыз, кичүүсү 2 класс. Ошо үчөө. Багаша. Мында келген мен киргенде 1200 сом болчу.
Эң биринчи киргенде. Айлык алып, айлыкtan тышкары обед дарысы өзүстөн. Анан эң крутойраак обед кылганым меники беляш менен самсы болчу. Азыр эми айлыкка жараша, айлык семья болгондон кийин кичине артып калса ушундай, болбосо үйдөн алып келме. Азыр айлыгым 35. Айлык мурун кичине окшошуп келаткан, бирок азыр баары кымбаттап кетти, эчтеге жетпей калып атпайбы. Анан бир үйдө бир киши дегенде совсем жетпей калат. Анан айлыгыбыз кичине эл катары өйдөрөөк кылып берсе, бул мусор көчөдө мусор ташыгандардыкы кичине өйдөрөөк экен биздикине караганда. 40-50 миңден өйдө болуп турат экен. Эмнесинен уяласың? Эмгектенип иштеп, эмгеге акыбыз айлык таап жүрөбүз. Эмнесине уяласың? Башында кичине тартынып уялды, эми көн албагандыкы бала. А бирок мындай ойлонуп көрсөң, эмгегибиз менен таап атабыз да акчабызды дагы.